Өлкөбүздүн 65% түзгөн калкы айыл жергесинде турмуш тирлигин өткөрүп жашап келет. Жергиликтүү мааниге ээ суроолор мыйзам талаасында туура чечилүүсү Искендер Өскөнбаевди түшөлтпөй койбойт. Биздин бүгүнкү репортажыбыздын каарманы үчүн кичи мекенинин тургундарынын күнүмдүк жакшылыктары зор мааниге ээ. Бул аймакка Искендер Өскөнбаев 3 ай мурун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысы болуп дайындалган. Жаңы мыйзамдын негизинде мурда айыл өкмөтүнүн башчылары айылдык кеңештин депутаттары аркылуу шайланчу, бирок көп аймактарда кеңеш башчынын ишмердүүлүгүнө баада бере алчу эмес дагы, кетирилген мыйзам бузууларына жоопкерчиликке тартылчу эмес. Бул аймактын жашоочуларынын жашоо шарты айыл өкмөтүнүн экономикалык өсүшүнө тыгыз байланышы баарын эң биринчи өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси баамдап, тиешеси бар тармактардын Киреше булагынын өсүшүнө болгон салымын жогорулатуу боюнча иш аракеттерин жүргүзгөнү калктын колдоосун тапты. Кыргызда жакшы сөз бар, жаш келсе ишке деп, кары келсе ашка дейт. Өзүбүздү жакшы сезип атабыз. Толук кандуу иштейбиз деп ишенебиз. Айыл өкмөтү десе эле биздин талдоочуларыбыз эң биринчи материалдык аспекттеги мүчүлүштүктөргө токтолушат. Албетте, таза суу көйгөйү күн тартибинен алынып, көчөлөр заңгырап, кечкисин айылдар электр жарыгынын нуруна бөлөнүп, жаркырап турушу абзел. Ошону менен бирге көчөлөрдөн убагында чыгарылган таштандылар гана эмес, адамга материалдык эмес, руханий баалуулуктар да керектигин айта кетпесе болбостур. Ошондуктан мамлекеттик башкаруу системасынын калк менен түз иштеп кете турганы деп өз алдынча башкаруу органы таанылып, айтылган формалдуу эмес суроолордун жакындан чечилишин өз мойнуна жүктөгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси менен жакындан жолугуп, иш ыкмасы менен таанышууну еп көрдүк. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз функцияларын жана милдеттерин аткарууда жеткиликтүү укукка ээ болдубу? Өзүбүздүн каржы булагын өзүбүз эле чечебиз. Бүгүнкү күндө өзүбүздүкү, биздики бюджет сама достаточно айыл өкмөтү, биз дотацияда эмеспиз. Ошондуктан өзүбүздүн жергиликтүү бюджет өзүбүзгө толук кандуу жетет. Бирок сиз белгилеп кеткендей 160 миллионду дагы бюджет 2 эсе көтөрүү боюнча иш алып барып жатабыз. Бизде дагы резервтер бар. Кийинки жылга дагы максимально бюджеттти көтөрүү боюнча бул жагынан иш алып барабыз. Беловодская айылы өткөн жылы өзүнүн 155 жылдык мааракесин өткөрүптүр. Борбордук паркта жайгашкан инсталляциялар айгинелеп тургандай, бул борбордук парк кайра жоголуп бараткан эс алуу жайынын статусун жандандырып, ар кандай аттракциондор иштеп, концерт өткөзө турган жайкы театр аянтчасын иштетип койгону байкалат. Бош жаткан райондун администрациясынын алдында балдар эс ала турган бассейн дагы жайын тосуп ишке киргизилгени турат. Флагшток койдук, LED экран койдук. Азыр паркта дагы бир чоң иш-чараларды кылалы деп атабыз. Элдерге ар тараптан шарт түзүп берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Парктын борборунда эстелик орнотулган. Анын башында 1918 жылы Совет өкмөтүнүн тап душмандары менен болгон салгылашууда курман болгондордун айкели, кийинкиси Улуу Ата мекендик согуштан кайтпай калган 600 жоокердин ысымы жазылган стелла. Афган согушунун качкандарынын аттары дагы бул тизмеде. Каржылык экономикалык туткаларды туура пайдаланууга шарт барбы? Бул райондун тарыхынын барактарын ачсак, 1930 жылы жаңачылган районго Сталиндин аты берилип, кийин 1961 жылынын 20 ноябрында районго Беловодская деген ат коюлуп, негедир көп өтпөй эле Москва району деген аталышка өзгөртүлгөнү жөнүндө маалыматты интернет булактарынан таптык. Райондун карамагында 3028 чарчы километр жер аянты катталган. Салыштырмалуу калкынын саны 3 эсе көп. Чүй облусунун эң ири Соголук районунда 2550 чарчы километр жери катталган. Беловодская айылы 9 жолдун тоомунда жайгашып, автоунаа каттамдары үзүлбөйт. Жашоочулардын саны 100 миңден жаңашыптыр. Эмесе суроон угун райондун индустриалдык багажын түзгөн борбордук айылынын Киреше булагынын аткарылышына буралы. Аталган райондо мурдагы мамлекеттик формацияда күтүрөп иштеп турган кант заводу, кирпич чыгарган өндүрүш, пиво заводу, андан бөлөк айыл чарба техникасын чыгарган ишканалар катталганын архивдик көрсөтмөдөн тапса болот. Силерде кыш чыгаруучу илгертеден бери абдан өлкөгө таанымал ийгилик кирпич заводу бар болчу. Ооба. Ошонун жылда чыгарылган продукциясы 7 миллион дана кирпичтен. Ошонун кандай салык төлөнөт дагы, анын хронометражы, ошону дана саны
кантип айгиленип атат дагы, силер кандай өзүңөр тарабынан ушундай чоң иштебей турган ишканаларга кандай талап коюп атасыңар? Бүгүнкү күндө кирпич заводу боюнча биз салык инспекциясына дагы бир нече кайрылдык. Инвентаризация кылып, бизге анализ, хронометраж кылып бергиле. Биз себеп дегенде бизде анчалык мүмкүнчүлүк, функциябыз жок. Анын барып салык кызмат инспекциясына кайрылдык. Биргеликте комиссионно хронометраж кылалы. Себептен туура айттыңыз, канча налог түшүп атат, канча рабочий жумуш орду менен камсыз кылып атат, канча каржы төлөп атат, налогторду төлөп атабы, төлөгөн жокпу. Бул боюнча салык инспекциясы менен биргеликте иш алып баралы деп биз бир нече сунуш киргиздик. Учурда Беловодская кирпич чыгарган заводу кожоюнун алмаштыргандан кийин учурда иштебей турат деген маалыматты ишкананын башкы бухгалтеринен угуп, ал негатив теманы кийинки сапарыбызда иштеп, чыгууну сыпаттап, бүгүн чыныгы позитивке көңүлүңүздөрдү буралы дедик, урматтуу көрөрман. Күтүлгөн аймактык административдик реформанын негизинде 12 аймактарын оптимизацияланып, 5 өз алдынча башкаруу органы түзүлгөн. Нарыктык экономиканын шартын кабыл алган өлкөдө жашап атабыз. Азыркы учурда кандай баалуулуктарды астыга коюп, ошо кандай өнүгүүнүн үстүндө иштеп атасыздар? Сот иштери да жүрүп жатат. Өз убагында кайтаруу боюнча себеп дегенде сиз туура белгилеп кеттиңиз. Өз убагында көп биздин ишканалар, көп жерлер мыйзамсыз берилип кеткен жерлерибиз да бар экен. Булар боюнча бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп жатат. Эмнегедир азыр чыгып атат, Эмнегедир баарын биз аныктап, азыр инвентаризация кылып атабыз. Бул боюнча ар тараптан иштерди жүргүзүп атабыз. Качандыр бир убакта Беловодская айылы шаар макамына ээ болоруна аз эле калган дешет бул чөлкөмдүн тургундары. Аталган кемчиликтерди кантип оңдоп, коюлган максаттардын өтөөсүнө чыгуунун жолу барбы? Таасириңер барбы? Мындай бийлик катары силерди кандай кабыл алып атат деги? Ошол жанагы ишканалардын ээлери. Бүгүнкү күндө таасирибиз бар. Алар менен тыгыз байланышта бардык нерсени макулдашуу менен иштерди алып барып жатабыз. Алар кээде өгөйлөп да калган да силерди киргизбей. Андайлар убагында болуптур. Азыр андайларга жол бербейбиз. Бул тармакта да изденүү болуп, муниципалдык жаңы ишканалар түзүлгөнү планга киргизилиптир. Учурда ишке киргизилген Кыргыз агро жоопкерчилиги чектелген ишкана толук кандуу бизнес чөйрөсүнө киргенин иштөө дарамети белгилейт. Канча адам иштейт? 12 адам иштейт. 2 смена. Бул цехте? Айлык маянасы канча болуп калды? Орто эсебинен 40 миңден ашат, 3 айдын жыйынтыгы менен эле бизде 100дөн ашык жумуш орун түздүк. Азыркы бизде да азыр Кыргызстанда биринчилерден болуп ачылып жаткан автозавод ачылып жатат. Ал да бизден территорияда салынып ачылганын үстүндө турат. А жерде да 500дөн ашык жумуш орун, налог, ошолор боюнча бардык тармактар боюнча иш алып барып жатабыз. Алар ишкерлер менен биргеликте. Биздин биринчи максат бул инвестицияга тартуу, ишкерлерди колдоо, ар тараптан колдоп, алар менен чогуу биргеликте иш алып баруу. Жаш жетекчинин портретине кошо кетчү бир шилтем. Биздин бүгүнкү каарманыбыз эмгек философиясын жашоонун эң бийик чокусуна койгону. Ошондуктан кадрларды күчтөндүрмөйүн, административдик жана саясий автономияга жетүү мүмкүн эместигин мезгил өзү тастыктады дейт биздин визави. Коллектив жакшы, баары жогорку билимдүү, госкадр службадан баары конкурстан өтүп келишкен. Бүгүнкү күндө ар ким өз ордуна, баары татыктуу. Биз бир жумада бир чогулуш өткөрүп, талкуулап, алдыга чогуу иштер, пландарды коюп, кандай иш аткарабыз, бир жумада бир кеңешип, чогуу иш алып барып жатабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери бийлик өкүлдөрүнүн корпусунун ичинен калкка эң жакын турган деп эсептелинет. Алар жарандардын көйгөйлөрүн жана кайрылууларынын агынын өзүнө кабыл алып, анын негизинде жергиликтүү маанидеги көп маселелердин чечилүүсүнүн көзөмөлүн өз милдетине алган. Өзүм мына ушу Москвадан туугуну болгондуктан, мына өзүм жумуштан чыгып, үйгө барсаң, үйүңдүн ичинде үйдө суу жок болсо, көчөгө барсаң, көчөңдүн баары чаң лай болуп, мусор болуп турса, көчөнүн баары жарыктандыруу жок, прожектор жок болуп турса, анда жашоонун кызыгы кандай болуп калат. Ошондуктан айыл өкмөт анда эмне каякта карап атат деген суроо болот деп өзүм жеке оюм катары айтып берсем, ошон үчүн ушул 3 багыттын үстүндө биз бүгүн мен өзүм жеке иш алып барып жатабыз. Таза суу боюнча толук
элдерге жеткирелин деп аракет кылып жатабыз. Адамдын жашоо көйгөйү чечилгенде гана коомдук материалдык маданий деңгээлинин көтөрүлүшү турмуш абалды жаңыча көркөмдөп чагылдырууга алып келет деген түшүнүк элет жерине орноп өз үзүрүн көргөзүүсү шарт. Москва районунун Арзан айыл аймагында суу маселеси бүгүнкү күндө эң биринчи көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Себеп дегенде биз өзүбүз мына главный водозабордо турабыз. Башняда бүгүнкү күндө биздин резервуарга 4000 куб суу батат. Бизде бүгүнкү күндө азыр 3 скважинабыз иштейт. 3 скважина жетишпегендикти жергиликтүү бюджеттин эсебинен 30 миллион сом акча каражатын быйыл таза суу маселесине бөлүү боюнча айылдык кеңеш токтомунун негизинде бөлүнгөн. Ошону менен бүгүнкү күндө дагы бир скважина куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Баса белгилеп кетчү нерсе, бул аймакта дүйнөдө кабыл алынган адам өнүгүүсүнүн концепциясынын индексине жараша иш тартибин коррекция кылып, өз аракетин жаңылоодо деп айтканга себеп түзүлгөндө, өлкөдө биринчилерден болуп Нарзан айыл аймагында аталган ресурстарынын өнүгүү индексине кирген 3 багытта иш жүргүзүлө баштаганын байкаса болот. Биринчиси ден соолукта узак бакубат өмүр сүрүү. Экинчиси билим алууга түзүлгөн шарттардын жарандарга жеткиликтүүсү. Жыл башында 22736 бала кабыл алынган, ал эми жыл аягында 22234 бала аяктап жатат. Анын ичинде ошо 11 класстын бүтүрүүчүсү 694 бүтүрүүчү бүтүп атат. 9 класстын 2054 бүтүрүүчү бүтүп жатат. Анан жетишкендигибиз ошол. Азыркы учурда жалпы республикалык тестирлөөсү өтүп жыйынтыгын күтүп жатабыз. Күтүп жаткан учурубуз. Ал эми ошо алтын тамгадан 18 талапкер көрсөткөнбүз. Ошонун ичинен 3 талапкер бүтүрүүчүбүз өзгөчө аттестатка ээ болушту. Кудай буйрса. Ошол алтын тамга тестирлөөсүндө жыйынтык көрсөтүштү. Бизде алтын тамга сертификатына өзгөчө сертификатка ээ болгон Ак суу 1 мектептеги бир кызыбыз ээ болду. Биз ага жергиликтүү бюджеттин эсебинен 100 000 сом акча бөлүп бердик. Кийинки жаштарга да стимул болсун деп. Үчүнчүсү калктын жашоо шартынын сапатынын деңгээлинин өсүшү. Айтылган иштөө принцибинин негизги тепкичи адамдын жашоосундагы коопсуздукка байланган. Ошондуктан коомдук угууларда биринчи чечилүүнү таап кылган маселе бул ичүүчү суу жана таштандыларды чыгаруу иши болуп саналат. Калкты суу менен камсыздоодо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жоопкерчилиги каралган. Аталган органдын Конституциянын 111 беренесине ылайык өз алдынча жергиликтүү маанидеги маселени чечүүдөгү укугу талашсыз. Эгер бул талапты аткарылбаса, айыл өкмөтү Конституциянын 114 беренесинин 3 бөлүгүнүн негизинде мамлекет алдында аткарылбаган иш үчүн жоопкерчиликке тартылат. Бизде 50-60 чоң этаж үйлөр бар, 4 этаж үйлөр. Ошо именно 3-4 этаждарга суу көтөрүлбөстүктөн ошондон биз ошо аракеттер, ушу жумуштарды жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Азыркы убакта планда, азыр бүгүн эртең уже проектиси даяр болду. Лениндан көчөсүн полностью реконструкция кылганга аракет кылып атабыз да азыр уже. 100% элди суу менен камсыз кылабыз. Акыркы жылдары бул чөлкөмдү мекендегендердин саны көбөйдү. Абасы таза, эли меймандос экен дейт бул айылга отурукташып өз ишкерлигин ачкан Лейлектин колуну Расул Калыбеков. Малинаны мекени болчуда экен деп эктим эле 20 соткадан орточо кирешен бир жылда 1 200 000 камтыды. Эми бизнесимди өнүктүрөйүн деп 4 гектар жерге малинанын жаңы сортун эктим. Кайрак жер алгам, тамчылап сугарууга койгом. Буйрса жакшы дейт каарманыбыз. Салык кызматынын делегирленген функциясын айыл өкмөтүндө атайын бөлүнгөн топ аткарат. Райондун салык кызматы жер салыгын көбөйтүү боюнча ар кандай иш-чараларды өткөрүүдө. Өндүрүштүк аймактар, базарлар, эс алуу жайлары бул жаатта райондун салык кызматынын көзөмөлүндөгү салыктын топтомдорун бюджеттин киреше булагын толтурмасына ылайык эсептөөгө милдеттеме алып иш жүргүзө баштаган. Ошондуктан айыл өкмөтүнүн карамагындагы салык төлөөчүлөрү мурда көмүскөдө калган транспаrenттик, ачык айкындык методикасын жүзөгө ашыруу милдетинин үстүндө иш жүргүзүп бюджетти толтуруунун 3 принцибин өз алдынча камсыздоо, тескөө жана каржылоо талабын реалдуу түрдө аткарууга кадам таштаган. Биздин каарманыбыздын түшүнүгү реалдуу кадамдарга багытталган.
Ал ишеним социалдык гуманитардык илимдин негизинде түптөлгөн. Социалдык тарыхый прогресстин башкы критерийи өндүргүч күчтөрдүн өсүшү эмес, адамдын моралдык өнүгүш даражасы болууга тийиш деген каарманыбыздын пикирине биз да кошулабыз. Моралдык өнүгүү даражасы өзгөрүүсүз константа эмес, эволюцияга байланышкан этап. Ошондуктан өз ишине туруктуу инсан өз чөйрөсүндө жаңы ресурстарды таап чыгып, аны колдонууда жаңы жетишкендиктерди багынтаарынан эч күмөнөбүз жок. Көрүшкөнчө.